Эгерде пайгамбардын эле сөзүн алхамдулилля уксак, баш ийсек, итаат эле кылган болсок, алхамдулилля аз жашап, эртең өлүп калсак дагы бактылуу болобуз. 100 жылдан кийин өлсөк дагы бактылуу болобуз. Бүткүл аалам айнып кетип, шайтандап кетсе дагы биз бактылуу болобуз. Проблема жок. Бүткүл дүйнө сизге бизге зыян бере албайт. Качан биз эгерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жолун тандасак, ошо тандоо берилген. Ошо туура тандаганыңыз үчүн сизге сыйлык. Туура эмес тандаган үчүн сизге жаза. Алла Таала буну Кур'анда айтып койду. Акыркы ыйык китебинде мындан кийин китеп түшпөйт. Мындан кийин китеп эч кимге берилбейт. Бүттү. Алланын акыркы китеби ушу менен жабылды. Алланын акыркы пайгамбары ушу менен жабылды. Эми кыямат болот эми. Ошого чейин канча инсан келет, канча сыноодон өтөт, бул Аллага маалым, сизге бизге маалым эмес. Менен канча перзент келет, канча небере чебере кыбыра, сиздерден кандай, канча келет, качан бүтөт, бул Аллага маалым. Бирок сиз, мен, ар ким өзүбүзгө жооп беребиз. Ар кимдин кабыры өзүнчө, ар кимдин таразасы өзүнчө, ар кимдин эсеп китеби өзүнчө, ар кимдин бейиш тозогу өзүнчө. Атаңыздык өзүнчө, апаңыздык өзүнчө, аялыңыздык өзүнчө, күйөөңүздүк өзүнчө, уулуңуздук өзүнчө, кызыңыздык өзүнчө. Ошон үчүн ар ким өзүбүз үчүн жанталашайлы. Өзүмдү мен оңдойн, башканы токтоп турайын, анан мен башканы эмне кылам мен? Өзүм оңолбой атып, мен анын айыбын дагы айтып, мен өзүмө күнөөмө башыма көбөйтүп эмне кылам мен буну? Мен өзүмдүн күнөөм ашыкча. Өзүмдүн күнөөм жетиштүү мага. Ошон үчүн келиңиздер, бүгүнкү күндөн баштап биз бирөөнү айыптап сындаганды токтотойлу. Тилди тартайлы. Ал үчүн ниетти жаңыртып, оюбузду оңдойлу. Ана шайтанды кара кандай кылды. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Зунну бил муъминина хайра." Момундар тууралуу жакшы күмөндө болуңар. Ким болбосун момундар тууралуу. Иттахиму анфусакум. Өзүңөр тууралуу жала жапкыла. Башкага эмес. Жаман күмөнгө кимди тандайын десең, өзүңдү танда. Жакшы күмөнгө кимди тандайын десең, башкаларды танда. Өзүңдү жакшы эсептеп, башканы жаман эсептебе. Бул шайтандын жолу. Пайгамбардын жолу кандай экен? Аллаху акбар. Мен залыммын. Мен күнөөкөрмүн. Бул кайсы? Бул жакшы деп.